Бардык таттуу сүйүүчүлөрдү экрандын жакынына чакырабыз. Биз жана башында убада бергендей эфирибиздин ширин бөлүгүн баштайбыз. Ачык деп жарыялайбыз. Ооба. Студиябызга келип калган коногубуз бар. Өзгөчө конок, кесиптеш билесизби, бул айым Кыргызстанда алгачкылардан болуп чизкейк боюнча сабактарды өтүп баштаган экен. Сонун. Бул айым болбосо көп кондитерлер чизкейк тууралуу билбей калмак. Мына ушундай өзгөчө таланттуу кондитер Клара Абылгазиева бизде конокто. Саламатсызбы? Кутман менен кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыңар? Сонун. Кондитерлердин таңы таттууларды таратуу менен башталса керек. Ооба, эртең менен таң атпай эле туруп, ушул чизкейктерди оформление кылып, жөнөтүп баштайбыз да. Канчада турдуңуз? Бүгүн саат 6-да турдум. 6-да турдуңуз. Канча буйрутманы тапшырдыңыз? 6-да негизи көп адамдар турбайт да. Анан саат 10дон баштап биз заказдарды жиберип баштайбыз да, 10го чейин оформление кылабыз. Оформление кылганга да көп убакыт кетет. 1 саат, 2 сааттын убакыт кетет. Анткени биз бир күндө 10-15 чизкейк жөнөтөбүз да. Аларды 10го чейин оформление кылабыз, анан 10дон кийин уже кардарларга жиберебиз да. Бүгүн канча чизкейк өз ээсине тапшырылат? Негизи азыр акыркы күндө бул дубайский чизкейк деп аябай популярдуу болуп атат. Негизи шоколаддан башталган, дубайский шоколаддан. Азыр мен болсо вот дубайский чизкейк кылып, шоколадный сырный слой менен үстү фисташка крач менен болгон үчүн аябай көп ушуга заказ. Негизи биз 50ге чейин вкус кылабыз. 50ге чейин ар кандай вкусу бар чизкейктердин. Анан азыркы убакта, вот акыркы күндөр только могул дубайский деле заказ кылышып атат. 15-20 заказ кылабыз да бир күндө ушул. Жалаң гана дубайский чизкейкке. Сонун. Бул Дубай шоколаддары тууралуу маектин жүрүшүндө дагы кененирээк кеп калабыз. Келиңиз ага чейин сиз менен жакындан таанышып алалы. Клара айым кондитер экенин билебиз. Негизи канча жашыңызда келдиңиз? Негизи эме кондитер эмесмин негизичи. Өзүмдүн эмем экономист. Кесибим экономист, банковское дело, 3 жыл бою банкта иштегенмин. Анан көп айым даярдай эле декрет убагында баары башталган. Декрет убагында, пандемия убагында башталган. Пандемия убагында көп аялдар негизи үйдө ушундай шириндиктерди жасадык го. Анан ошентип мен үй бүлөм кайненемдерге жаккан үчүн кайненем бир күнү заказга жасап көрбөйсүңбү деп эле коллегаларына кылып көрүп атып, ошентип эле Instagram ачып иштеп баштагам. Өзү кесибим кондитердик эмес. Негизи онлайн үйрөнгөм, эч мындай офлайн барып окуган эмесмин да эч жерден. Өзүңүз эле соц тармактар аркылуу үйрөнүп алдыңыз. Кандай сонун, Сонун. Мен баштаган убакта негизи бул чизкейк үйрөтө турган биздин Кыргызстанда жок болчу да. Биринчи баштаганымда творожный пирог, булочкалардан баштагам. Анан эми орус кондитерлерден көрүп чизкейктердичи аябай мага жакшы көрүнгөн үчүн үйрөнгөм келип, алардан сабактар сатып алып үйрөнгөм да. Орус кондитерлерден жана Украинадан алгам да урокторду. Сонун. Азыр бул негизги жумушуңуз? Азыркы уже негизги жумушум уже банкка кирешесин салыштырып көрүп туруп кой дедиңиз. Башында негизи хобби болуп эле башталган. Азыр уже бизнеске айланды да. Ошон үчүн азыркы убакта ушул эме менен кетем деп ойлоп жүрөм да. Эң жакшы жумуш бул акчасы көп хобби деп бекерден айтып айтасыз. Өзүңө иштеген жакшы, ооба. Жакшы. Кирешеси сизди толук түрдө канааттандырат. Ооба. Ушул чизкейк менен негизи көп жетишкендикке жеттим. Ошол. Сонун экен. Чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз сизди. Рахмат. Ооба. Бул чоң жетишкендик деп эсептейм. Азыркы күнгө чейин канча окуучуну окуттуңуз? Азыркы убакта негизи көп өлкөлөрдөн окуйт менден, даже Америкадан, Дубайдан, башка өлкөлөрдөн көп алышат. 6000ге жакын көп общий числосу ошондой да. 6000ден ашып калды уже. Ооба. Только онлайн урокторду алат да. Офлайнда сабактарыңыз барбы? Офлайн негизи очень мало провожу да. 1-2 жолу эле кылгам. А так в основном онлайн. У меня очень подробный урок. Күнүнө 20дан чизкейк тапшырып атсаңыз, демек сизде бул нерсеге убакыт жок. Ооба, азыр жардамчыларым бар. Жардамчыларым калат. Негизи башында баштаганда 3 жыл бою өзүм иштегем. Өзүм кылып, 2 балам бар. Негизи балдарым уктаганда кылчумун. Азыр Instagram, анан окуучуларым бар болгон үчүн убакыт жок өзүм жасаганга. Ошон үчүн азыр жардамчым бар. Кол алдыңыз азыр канча адам? 2 кыз иштейт. Ооба. Анан дагы менеджер бар. Эми заказдарды алып жөнөтөт да. Сон.
Кларайым бүгін эл аралык шоколад күнү экен. Бул майрамды эстесеңиздер куттуктап эле шоколад жаратуучулар, таттуу жаратуучулар деп туруп атайын сизди чакырганбыз темабызга жараша. Анан өзүңүз кандайсыз таттууга, таттууну жакшы көрөсүзбү? Негизи өзүм чын айтсам таттууга анча деле жакын эмесмин. Жаңы келин болуп келгеним үчүн үйдө эми кайнене кайнатага жагыш үчүн көп шириндиктер жасаганым үчүн ошол менен эле мындай жактырып кеттим да, бирок көп жей албаймын. Вот во время беременности экинчи кызым менен бирок ушундай шириндиктерге талгак болгом. Ошол бойдон жеп азыр прям жакшы көрөм. Көнүп калгам да. Сонун экен. Эми сөздө болсо тортторго толугу менен брат окшойсуз дагы. Анан дал ушул кондитердик дүйнөдө шу жаратып аткан бул Дубай шоколады окшойт. Эмнеси менен ал ушунчалык элди таң калтырып атат? Баасынын кымбаттыгы мененби же эмнеси менен? Жок, баасынын кымбаттыгы көп адамга жакпайт негизинен эле. Бирок бул жерде могул фисташковый начинка дейт, бул фисташковый слой. Прямо ал тесто катаифиден жасалат. Тесто катаифы мы обжариваем и получаем прям хруст, да? Из-за хруста, наверное, людям интересно, до этого же мы не кушали такие шоколады, да? И из-за начинки прям людям интересно попробовать это. Но действительно получается вкусно. Башка сыр ушунда экен. Сыр ушуда болот, ооба. Негизи шоколад, бельгийский шоколаддан башталат. А могу начинкасы ошол повар кондитер жасаган, мындай болгон эмес да, негизичи ошого аябай популярдуу. Негизи маркетинг деле бар бул жерде, көп эмелер, блогерлер жеп, анан көргөзгөн үчүн Пруст мененчи көп адамдар жегиси келет да. Басына көз чаптырсак, 900 сомдон $150 чейин экен. Негизи ага кеткен продукциянын баасы кымбатпы же бул жөн эле ошол маркетинг боюнча коюлуп калганбы? Маркетинг эмес, бул негизи эле көп кетет. Эми шоколад бельгийский негизи эле аябай кымбаттап кетпеди бул жылы да. 1 килограммы 2000 сомго чейин барат да. Андан кийин андан тышкары бул фисташка кошулат. Фисташканын баасын билесиңер да. Фисташканын баасы 3000ге чейин барат. Анан тесто катаиф негизи башында башталганда арзан эле турчу. 400 граммы 180 сомдон эле турчу. Азыр болсо уже 1000 сомго чейин, 2000 сомго чейин чыгып кетти. Анткени из-за этого маркетинга, да, из-за дубайского шоколада. Себестоимость негизи аябай эле кымбат. Могул чизкейктин өзү эле себестоимостун өзү 2500ге чейин чыгып кетет да. Ошол турган чизкейктин баасы 2500. Сатыш баасы 3000 сомдон болот. Сонун, бирок чыты аябай, Ооба. Студиябыз башынан баштап эле. Только натуральный мындай ингредиенттерден жасалат да. Анан жегенде аябай сытный, чем шоколад. Сейчас вот биздин Кыргызстанда Бишкекте прям эмени чизкейкти көп алып калышты да. Ошол. Демек башка чизкейктер унутулган экен азыркы тапта, Ооба, башка чизкейктерде аябай аз заказ болот да, анткени баары эле ушуну жегиси келип ушуну заказ кылып атат да. Өзгөчө кыздар. Өзгөчө кыздар, көбүнчө азырынча ошол кыздардын жигиттери заказ кылышат кыздарына. Мага заказ. Анан көбүнө бирок жетишпей атабыз азыр. Кыздарга үйрөтүп койдум, башка кыздарга алар дагы уже жасап башташты да. Менин ученицаларым. Сонун экен. Анан дал ушул дүйнөдө көптөн бери жүргөн адам катары айтсаңыз, дал ушул Дубай чизкейк шоколаддары дагы канча убакытка чейин өз актуалдуулугун жоготпойт? Мен ойлойм азыр где-то 2-3 жыл болот го дейм. Анткени мындай жеген сайын жегин келет да. Вот, например, чизкейк многие хотят. Он вкусный получается, и обратно заказ кылган адамдар бар да. Кайра заказ кылган. Уже мен жасаганыма бир 2 жумадай болуп калды. Анан 2 жуманын ичинде бир клиент 2-3 жолу заказ кылган убакыт бар да. Кайталап? Ооба, кайталап заказ кылышат. Бар. Ооба. Телегөрүүчүлөр көрүп тургандай эле Клара айым кур кол келген жок, бизге да чизкейк ала келген экен. Анан муну азырынча коздой эле экенсиз. Ооба. Биздин студиябызда убакыттар болгондуктан биз сурандык элек, келиңиз. Атай мырза, Кларайды бул жакка өткөрсөңүз, биз маектин жүрүшүндө коздой берсек болот, Келиңиз, буга чейинки этаптарын түшүндүрө кетсеңиз. Негизи бул песочная основа, бул печенье. Өзүбүз жасайбыз. Бул шоколадный печенье и классическое печенье. Классическое печеньега биз фисташки кошобуз. Анан ушундай негизи самый сложный этап бул чизкейкте бул бортики да. Бортикини эгер начар кылып койсоң, значит мы получим мындай кривой чизкейк, некрасивый чизкейк, мындай уже брак болуп калат да.
Бул азыр аябай жумшактай болуп турат. Жумшактай болуп турат, ооба, бирок бул өзүнүн формасын кармайт да. Ошентип, аны үчүн жакшылап жасаш керек бул форманычы. Эгер начар болуп калса, анда уже брак болуп калат. Аябай жумшак, назик болот экен, анан жанагы кардарларыңызга жиберген учурда жолдо сынып кетип, ушундайчылар Жок, болсо керек. аны аябай курьерлерге айтып, анан жөнөтөбүз да. Мындай Негизи бул учурга жака алып кала элек. келгенде да нормально келди. Өзүм алып келдим. Курьерлерге да ушинтип айтып дайындап жиберебиз да. Сон, келиңиз анда баштайлы. А бул ичиндегиси? Бул фисташковая начинка, кранч деп коет. Тесто катаиф кошулат, фисташковая паста кошулат. Негизи баарын суктандырып жаткан мына дал ушул нерсе. Хрустящий деп айтып коюшат. Дубайский шоколаддын ичинде дагы дал ушул нерсе бар, Ооба. Келиңиз. Сонун. Да. Ушу Дубай шоколады бүт дүйнө жүзүн каптады окшойт, же биз Кыргызстанды, Орто Азияны элеби? Уже дүйнө жүзүн каптады окшойт. Дубайдан жаңы эле чыктыбы же бизге аябай кеч жеттиби? Негизи Дубайдан жаңы эле чыкты. Кеч жетпей эле сразу эле жетти. Маркетинг жакшы болгон үчүн азыр бүт дүйнө тааныйт да бул дубайский чизкейкти. Эми Дубайда көптөгөн мекендештерибиз бар азыр бардык өлкөдө, ошондуктан бизге дагы алыстай сезилбейт, жакындагыдай эле болуп калды окшойт. Анан Клара айым, өзүңүз үй бүлөңүзгө арнап дагы торттор жасайсызбы? Биз билгенден кондитер айымдардын жолдоштору, балдары жана калдыктарын эле жеп калышат го. Жасаймын. Эми ал только мындай майрамдарда эле жасабасам, туулган күндөрдө жасабасам, а так мындай жөн жасаганга азыр убакыт эле жетпей калды. Анан чизкейкти уже тортту негизи жебей калдык. Только чизкейк эле заказ кылышат да. Мен үй бүлөм негизи. Жумуштан келип жеп кет деп коесуз. Ооба. Анан ар кандай вкус болгон үчүн ар дайым ар кандай майрамда ар бир башкача вкустарды жасайм да. Сон. Канча жыл болду жалпысынан? 4 жыл болуп калды уже. 4 жылдын ичинде эң кымбат жасаган буйрутмаңыз канча сомду түздөлө? Негизи эң көп заказ кылган бул 15 азыр заказ кылып баштады. 15 дана. Кофейня, да, кофейнялар заказ кылып калган. Негизи ошол, ооба. Күнүнө ошентип 15тен. Бул шоколад, бельгийский шоколад, ичине май кошуп туруп, азыр үстүн покрывать этебиз. Эмнеге май кошобуз? Анткени май кадимки суу май. Растительное масло кошулат. Если өзүнү кылсак, бул чизкейкти мындай кескенге кыйналып калабыз. А дубайский шоколадка өзүн эле темперировать этип эле кылышат да. А чизкейкке обязательно май либо сливки кошуш керек. Жаңы даамдар менен жасаганда алгач дегенде кимге ост тийгизесиз? Үй бүлөм ост ийет биринчи, ооба. Жардамчы кыздарым, монтип покрывать этебиз үстүнө. Анан муну муздаткычка салып коюш керек, э? Ооба, 10-15 мүнөткө коюп койсок, уже шоколад катып калгандан кийин, ооба, жей беребиз. Сонун. Негизи чизкейк бир күн даярданат да. Буну жасап коюш керек заранее, анан 12 саат холодильникте стабилизация болуш керек, начинкасы, сырный слой. Диета кармап жаткан айымдардан кечирим сурап коет окшойбуз. Мындай сонун булжытты. Бизди экран аркылуу көрүп жаткан айымдар болсо, мен дагы бүгүн үйдөн жасап көрөйүнчү деп, бирок идеалдуу рецепт таппай жаткан болсо, сизге кайрылса болот. Анан курстарыңыздын бааларын айта аласызбы? Курстардын негизи бир чизкейк үйрөнөм десе 1000 сомдон өйдө болот да. Кээде биз эме кылабыз, скидкаларды кылабыз. Сборник кылып 5-6 вкус алса болот 2000-3000 сомго. Жеке дагы түрлөрү сатылат, э? Ооба. Бир эле түрүн сатып алса болот. Сон. Андан кийин эфирден кийин бул чизкейктин рецептин аташтап кетиңиз, э? Ооба, обязательно. Бул кийинки ингредиенттер. Бул шоколад получается тоже бельгийский, апельсиновый шоколад и лимонный шоколад болот. Бул жерде краска кошулган эмес. Боектосуз, э? Ооба. Анан бул жакты азыр дубайский шоколад декорировать ушинтип атпайбы, эме зеленый и оранжевый кылыпчы. Ошого биз азыр ушул шоколаддар менен оформление кылабыз. Ушул экен да көрсө. Ооба. Азыр шоколад каты электе ушинтип узорлорду кылса болот да. Ал адамдын өзүнүн фантазиясына жараша.
Мен болсом Таңшоға деп жазып қоймақпын. Таңшоға деп жазыш үчүн эми бул шоколад катыса, катыгандан кийин жазыш керек да. Потому что азыр распавится шоколад. Буюрса эмки. Анан зубочистка менен или спичка менен узор кылып койсо болот үстүнө. Шоколад каты электе мындай кылып туруп алып эле мындай узор кылып коебуз. Мен перчаткасыз иштеп атам азыр, жөн эле мастер-класс көргөзүш үчүн. Сон. Ушинтип каалагандай кылып узорлоду кылып Болгон эле бет кыймылдардан ушундай ооба. кооз көрүнүш. Сон. Негизи бир чизкейкти жасоого башынан аягына чейин канча убакыт кетет? Канча саат? Негизи бул бортиктерин жасаш үчүн где-то жарым сааттай убакыт кетет. Начинкасын жасаш үчүн жарым сааттай убакыт кетет. Анан аны бул бышырып 2 сааттай бышат эмеде, духовкада. 2 сааттай бышкандан кийин холодильникке жөнөтөбүз, стабилизация. 12 саат стабилизация болот. Анан ошол стабилизациядан алып келген убактым азыр. Анан уже покрывать этебиз үстүнү. Демек сиз кече эртең менен эле дарданып баштаган экенсиз. Кечинде жасап болуп. Сон. Келиңиз да пландар тууралуу сүйлөшөлүк. Курстарыңызды сатып атыптырсыз, буйрутмаларды жазып атыптырсыз, дагы кандай пландарыңыз бар? Балким сиз дубайский шоколадды атпайбы? Сиз бишкекский шоколад деп өзгөчө бир нерсе ойлоп табасыз. Негизи менин азыр кесибим только чизкейк болгон үчүн кардарларым деле көнүп калыптыр. Дубайский шоколадты сурабай эле, ушул дубайский чизкейкти сурап, ошон үчүн чизкейкти кылдым да. Негизи оюмда деле Дамында окшоштуктар барбы? Ооба, үстү бул получается ошол эле шоколад менен фисташковая начинка болуп атпайбы? А түбү болсо бул шоколадный сырный слой. Даже көп кардарларым айтат, вкуснее депчи, бул чизкейк наоборот шоколадтан караганда вкуснее и сытнее болот экен депчи. Көлөмү да чоң, анан акчасы дагы арзаныраак. Ооба. Чынында көрүнүп эле турат. Ошондой. Сон экен. Пландар тууралуу пландар эми азыр кофейня өзү негизи кондитерская ачам деген оюм бар. Эми азыр балдарым кичинекей болгондуктан экинчи балам эми 2-ге толду. Алар чоңойсун деп күтүп турам азыр. Убакыт азыр жетишпей атам негизичи, уже эле ачыш керек. Бирок балдарым кичине болгон үчүн кичине мындай өзүмдү кармап турам да. Сон. Ал жерде сиздин өзүңүздүн автордук чизкейктериңиз болот, э? Ооба, обязательно. Сон. Ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Буюрса, жакынкы күндөрдө сиздин кофейняңызга барып, чай ичип, татууларыңызды жеп каласыз деген үмүттөбүз. Рахмат. Ал күндө аз эмес. Бул ийгиликтериңиз эң башаты болсун деп чын жүрөктөн тилектешпиз. Кесиптешим экөөбүз ушундай өзүбүздүн өндүрүүчүлөрүбүздү колдосок, мекенибиз дагы өнүгөт деген жакшы ой тилек менен бөлүшөбүз. Ооба. Анан Клара айымдагы сурай кетчү нерсе, дал ушул чөйрөгө аралашам деген айымдар алгач эмнеден башташы керек? Негизи жасаш оңой эле, эгер каалоо болуш керек да. Каалоо, если желание ошол болсо, болот баарында. Мен деле башында ал пандемия убагында башталып калган үчүн, убакытым көп болгон үчүн үйдө отуруп жасап, ошентип үйрөнүп алгам да. Негизи каалоо, анан убакыт болуш керек жасаш үчүн. Сиздин алгачкы кардарыңыз ким болду эле? Акчасын берип сатып алган? Алгачкы кардарым бул, мен айтып атпаймынбы, творожный пирог, булочкаларды жасагам башында. Ошол творожный пирог алгачкы клиентим до сих пор помню, аты Айсулуу болчу. Ал соц тармактар аркылуу? Ооба, соц тармак аркылуу, бул Instagram аркылуу болгон да. Ошол. Канча сомго саттыңыз эле? Ал убакта үстүнө негизи 100 сомдой эле кошуп сатчым. Творожный пирогдун себестоимости 350 сом болсо, 450 сомго саткам. Ошондо да аябай сүйүнүп саткам биринчи кардарыма. Азыр болсо 450 сомго коробкасын эле беребиз. Ооба, коробка эле келет негизи, ошондой оформлениясы эле. Негизи баалар дагы аябай кымбаттап атат, анан ошого карабастан кондитерлер аябай көп. Ооба. Бул жакта конкуренция аябай күчтүү десек болот. Анан Клара айымдын өзгөчөлүгү эмнеде? Эмне үчүн мен тиги чизкейк жасаган Жанар айымга эмес, Клара айымга келишим керек? Негизи бул чизкейкти бишекти мындай менен оформление кичине толкунданып жатам да. Биринчи болуп мен жасап чыкканым үчүн көп адамдар таанып калды да, негизичи башынан баштаганым үчүн. Может, ошон үчүн азыр клиенттерим көбөйүп, анан бул, конечно, ингредиенты
ингредиенты у меня только натуральные, мындай краситель кошулбайт, балдар кичинекей балдар жесе болот, негизи тортторго красительдер кошулуп, анан көп балдар жей албайт го. Сладкий болот, а бул болсо андай эмес да, көп приторный сладкий эмес. Балдар, анан чоң даже апалар жактырат да негизи. Ошон үчүн да кырдырлар кайра келет деп ойлойм да. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө ылайыктуу. Ооба. Анан Кларайым сурап кетейин. Нормалар тууралуу бир жегенде же болбосо бир суткада канча таттуу жегенге мүмкүн, ден соолугубузга зыян келтирип албаш үчүн? Мен ойлойм, бул негизи бул чизкейк, если чизкейк боюнча айтсак, жей берсең болот. Анткени бул жакта жалаң гана мындай пайдалуу эле эмелер да, шоколаддан башкасы болбосо, эгер сиз диетада болсоңуз, конечно, уже сиз аз-аздан жешиңиз керек. А так диетада болбой мага ошогондор болсо, анда жей берсеңиз болот. Кээде мен өзүм жарымын эле жеп коем, аябай сладкий жегим келсечи. Бул ден соолугума эч кандай зыянын бербейт да. Зыянын тийгизбейт. Жаш өткөн сайын дагы зыянын тийгизип калышы мүмкүн эмес. Ооба. Сахар деле меникине чизкейктериме көп кошулбайт. Бул шоколаддан тышкары. Шоколад деле ошол сладкий болбосо, а сахарды биз көп кошпойбуз да. Анан муну сактоо тууралуу да айтып кетиңиз. Кандай, кайсы температурада кандай сактайбыз? Холодильникте 3-4 градуста кармайбыз. 4 күнгө чейин кармаса болот. Негизи бул чизкейк 2-3 күнгө мындай өзүнүн вкусун берип, мындай вкусун дамына келип калат да. Анан кайра азыр эмес, эртең жесеңер, силерге кайра көбүрөөк жагат да. Анда капа болбосоңор, мен үйгө алып кете берейин. Мен эфирди уланта берейин. Ооба. Сон, Азамат, сиз келиңиз бул жака өтүп алыңыз. Сон, аз убакыттын ичинде, 5 мүнөттүн ичинде мына ушундай керемет сон торту жасадык. Кесиптеш кандай экен? Мен башынан баштап эле жана эфирге даярданып баштаганда эле жыты эч бир кетпей жатат. Биз негизи кесиптешим экөөбүз тең сурасак бири-бирибизден таттуу канча жок экенбиз. Бирок жыты чынтыгында сон экен. Бир айда бир жесе болот экен. Ооба. Экиге бөлүп туруп алып кетели. Ошо туп-туура жейлек болчубуз, бир айдан бери. 2 килограмм окшойт, э? Ооба, 1,5 килограмм чыгат. 1 кило 600 грамм ошондой чыгат. Эң чоң көлөмү канча килограмм? Негизи мен 2 килограммга чейин эле кылам да, анткени бул аябай долго печется да, 2 саатта, 2,5 сааттай печется. Анан эгер чоңураак кылсак, например, подложкага алып мындай койгонго мындай ыңгайлуу болбой калат да. Анан клиентке жетип барганга чейин сынып калышы мүмкүн. Негизи чизкейк аябай сытный болот. Кичине кусок жесеңер эле тоюп каласыңар да. Анан чоң кылса бул чоң компанияларга эле заказ кылыш керек. Бул негизи ушул чизкейк 8-10 адамга жетет да. Бир үй бүлөгө, чоң үй бүлө. Стандартный размер деп айтып коебуз. Ушундай эле чизкейктерди көбүнчө заказ кылышат. Сон экен, 4 жылдан бери ушул тармакта жүрүп турсуз, башында колдогон адамдарыңыз болгон үчүн бул нерсе уланып кетти да туурабы? Азыр сизде сон мүмкүнчүлүк болуп атат. Экрандан көрүп атышабыз, үй бүлөңүз. Кайненем көрүп атса керек. Кайненеңиз көрүп атса керек, ошол тууралуу сурайын деп элем. Экран аркылуу камера карап туруп ыраазычылык билдирип койсоңуз болот. Анткени сиз айтып өткөндөй, алгачкылардан болуп сиздин таттууларыңызды мактап жеген дал ушул Айым болгон экен, э? Да, келиңиз. Можно да на русском, да? В первую очередь, конечно, я благодарю свою семью, это своего мужа за поддержку. Он меня с самого начала поддержал. И, конечно же, это идею, которую дала, это моя Канине. И она всегда вот с самого начала поддерживает. У меня вообще золотая Канине, наверное, не у всех есть такая. Поэтому огромная благодарность в первую очередь своей семье и своим подписчикам, которые всегда меня поддерживают. У меня вообще хейта нету до этого, да, уже 4 года веду свой блог, и ни разу не было, чтобы мне написали плохое. И спасибо вам за это, и желаю всем, конечно, крепкого здоровья, долгой, счастливой жизни. Мен да толкунанып кеттим. Чынында жүрөктөн чыккан сөздөр болду окшойт, кесиптеш. Албетте, чын жүрөктөн мен да кубанычтамын сизге, жалпы сизди колдогондоруңузга жана албетте биздин кыргыз элибизге ушул экрандагы жүздү жаттап алыңыздар, келечектеги жылдыз деп чын жүрөгүмөн ишенем. Буюрса, албетте Кыргызстанды, Орто Азияны, жалпы дүйнөнү каптаган мыкты. Жакында Бишкек чизкейктери деген чыккан болсо, бул автору Кларайым болот, э? Буюрса. Сон, ийгиликтерди каалайсыз, Кларайым? Өзүңүз максат тилек кылгандай, жакынкы күндөр өзүңүздүн кофейняңызды ачып,
кызыл ленточканы кесип бизди тосолгонго даяр болуңуз, жаныңызды ар дайым колдогон адамдарыңыз, анан сизден ыраазы болгон кардарларыңыз аябай көп болсун. Рахмат, чоң рахмат айткыңыз келсин. Жашооңуздар жана сиздердин жашооңуздар ушул чизкейктей таттуу болсун деп Ооба. каалайбыз. Ооба, кестеш бул жакта жыткы уже мен болбой баратам. Андыктан биз торту жейли дагы ага чейин тили көрүүчүлөрүбүздү ашканага узаталы. Таңшогон ашканасына барып, дагы бир сонун эжекебизден сонун рецепт көрүп келгенче биз торттон жеп туралык. Сөзсүз түрдө. Кеттик.